Бул бак 80 сотук аянтты ээлеп, 200дөн ашык жаңгак жана башка дарактар бар. Бүгүнкү күндө бактын аянты талаштуу болуп турат. Себеби бак менен кошо 1 гектар 80 сотук аянтты Талдуу Булак айыл өкмөтүндө трансформациядан өткөрүшкөн. Мындан улам бул жер 22 жер тилкесине бөлүнмөй болууда, бирок буга бактын ээси нааразычылыгын билдирип чыкты. Ошол жер 80 сотик чыккан, ошо 80 сотик жерди мага кайракы үлүш кылып берилген. Китебим бар, кызыл китебим. Ал китеп менде пайдаланып жүрөт. 5 жыл суга аракет кылдым. 5 жылдын ичинде суу чыкты. 2000-жылдан баштап мен дарак эге баштадым. Дарактарым азыр биринчи айланасын неметтим. Бакты эге баштадым. Базар Коргон районуна караштуу Талдуу Булак айыл өкмөтүндөгү Гекилик айылында аталган жайды Кубанычбек Мусаев 1995-жылдан бери бак кылып келет. Бирок акыркы жылдары жердин маселеси жаралган. Себеби трансформациядан өткөн жерди жергиликтүү тургундар чек катары алууну ниеттенүүдө. Бул өзү бизге берилген чек, бакка берилген, кызыл китеби бар, баардыгы мына көктөндүрүп ал жерди вообще таш, куруттай ташынан бери биз кичинекей малыбыздан бери мынакей терип атам өмүрүн ошол жерге берген. Бак кылдык. Бардык мөмө жемиштер бар, жаңактар бар. Ошол жерди сүрдүрүбүз деп атамдарды коркутуп үркүтүшүптүр. Атамдардан келип мындай эсли сурооңар бүтүп калды. Сурооңуз бүтүп калса келип неме кылыш керек да булар? Предупреждение бериш керек да, келип эскертүү берип берген эмес да эч ким. Бирок айыл өкмөттүн айтымында аталган трансформация маселеси жаңы өкмөт шайлангыча эле чечилген. Маселени чечүү үчүн айыл өкмөт курамында тиешелүү адистери бар комиссияны түзгөн. Жергиликтүүлөр жана Кубанычбек Мусаев менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтат. Биз иликтеп териштирип чыкканда ал киши негизи документтери көбүнчө туура эмес документтер болуп чыкты. Биз иликтегенде. Андан кийин бул киши биз менен соттошуунун аркы берки дегенден элдер могул жерге келип бизге трансформациядан чыккан жерди бөлүп бер дегенден биз элдер менен ал кишини жолуктуруп сүйлөшүүлөргө барып, бул киши мен балама, 3 балама макул. Эгер трансформациядан чыгып калган болсо, 3 балама 3 та участка бергиле, мен макулмун деген. Айыл өкмөттүн жер адиси бул жерлер чөп чабык катары убактылуу берилгенин, Кубанычбек Мусаевдин болгону 20 сотук гана жери бар экенин билдирди. Мындан улам биринчи жолу 2014-жылы, экинчи жолу 2017-жылы жерди трансформацияга беришкен. Бирок өкмөттүн 2017-жылдагы токтомунда аталган аянт 2 гектар 80 сотук деп көрсөтүлгөн. Муну жер адиси техникалык ката деп баалады. 15-жылда келип туруп, бана тактаганбыз жерди. Андан кийин археология келди 17-жылдары. Мемлекеттен аяктан биринчи бул жерден ар бир жаңга 8 сотуктан чыгардык эле. Кийин акырында келип алдагы бузулуп 6 сотуктан документ даярдады кайрадан. Мен баягы өкмөттүн жери аз болгондугуна байланыштуу ошондой болуп калган. Баягы келип тартылганда 180 сотук чыккан бул жер. Ошого ылайыктуу бергенбиз, тети курулуштарга кошулуп кетет. Баарын бириктирип туруп, ушундан трансформацияга даярдап бергенбиз. Аталган жер трансформацияга берилгени жөнүндө Кубанычбек Мусаев кабардар болгон эмес. Мындан улам ал райондук жана облустук прокуратурага чейин кайрылган. Деген менен анын адвокаты Мусаевдин укугу бузулган деп эсептейт. Ал трансформацияны мен үйгө барып булар кеңешпеди. Эч ким мага барып суроо салбады. 2019-жылы барып съемка кыла баштадым. Эмне келдиң десем, ушунда съемка бул жерде трансформацияга кетти. Анан сени кантип бересиң бул үлүш жерди десем, жок, бул үлүш эмес. Бул эмес, бул айыл өкмөттөн мен бак тигем деген дагы буйруктарым бар. Райондон дагы буйрук бар бак тигүүгө. Трансформация жөнүндө кандай жерлер берилет боюнча мыйзам бар да. Ошол мыйзамда жазылган. Ал жер 3-чү тараптардан буш болуш керек. То есть бул жакка келип, эгерде бирөөнүн менчигинде турабы же жер үлүшү болобу, ошол жердин немесинен уруксат сураш керек, макулдугун алыш керек в письменной форме. Бул жерде алда немелер процедуралар болгон эмес, мыйзам бузууларга жол берилген айыл өкмөт тарабынан, Талдуу Булак айыл өкмөт тарабынан. Мен айта албайм, азыркы эмес, булар мурунку иштеген кызматкерлер болгон. Анан мен документтерин алганда бардыгынчы, даже менде токтом немеге трансформацияга берилсин деген токтому жок экен булардын. Булар просто иш кагаздары даярдалсын деп берилиптир да.
Ана бул кишинин деле Мусалиев Кубанчакенин укуктары деле бузуп атат бул жердечи. Мен bir суроо беремин. Канча жылдан бери иштеп атасыз? 23 жыл болду. 23 жыл болду. Ошондон бери эмне үчүн тактабадыңыз бия? Такталган, мен акт жазып кеткем. Мен актым бар, мына тараптан. Кана актыңыз? Окуяны жеринен чечүүгө Базаркоргон райондук администрациясынан комиссия келди. Алар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, документтерин текшерип чыгышты. Ошондой эле убагында документтерди бир жаңсыл чечпеген деп жер адисти айыптады. Ушул маселени алдын ала билишибиз керек эле да, ушул мааланы токтотушубуз керек эле. Ошол маалда сиз письмени кайрылган жериңиз барбы? Мына Кубанчака. Сиз паланча айып уруп турсаңыз эми мыйзамды айтайлы. Ушул майда сиз мына неме трансформацияга кирип атат. Ошон үчүн мына маселени токтоткун. Же болбосо мунун документин көрсөткүн. Туура эмес кылгансың. Буга чейин налогун, салыгын алып, нишин Алынган жок налог салыгы. Төлгөн эмес. Ошол жерге барылат да. Ушуну албаган үчүн сиз күнөөлүсүз. Маселени эл өзү сүйлөшүү жолу менен чечүүгө далалаттанууда. Ошондой эле чекке берилген жер деген бактардын компенсациясын төлөө милдети менен элге жерди бөлүп берүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.